Мына достор, мен дайыма бир элим менен дайыма мындай бир жакшы бир эмени бөлүшкүм келет. Анан бул жерде азыр мынакей бул мекендешибизге барып акыбалын сураганыбыздан өзүңөр уктуңар. Баарыбыз күбө болдук, мисалы мындай нерсеге мынакей. Эми менин ой максатым ушул элдин үнүн элге жеткизип берип коюу. Бирок достор бир нерсени эске алайлы. Мисалы карасаңар, бизге элдер кайрылганда дайыма мындай эме айтышат да, канча акча бере аласыңар, бересиңер, жардам бере аласыңар депчи. Biz milyon сомдорду бере албасак дагы, бирок миллиондогон сомдорду биз экономить этип берип атабыз, достор. Эконом кылып берип атабыз. Элибизге кылган салымыбыз, кошкон салымыбыз. Жолдон адаштырбай алып баруунун жолун издедик. Таптык. Бирок тапкан ошол көрсөткөн жолду көрсөтсөк, ошол жак менен баспай бир ортодо бир мындай бир кандай айтсам болот билбейм, бирок көбүнесе мындай бизди мындай жаманатты кылып, бир аз жаман сөздөрдү илештирип, Азамат Байматов менен барсаңар 26 000 доллар алат экен. Кел жүргүлө, биз менен барсаңар биз дайым менен алып барып атабыз. 24 000 алып барабыз деп туруп, бүгүн алып кетип аткандар көп. Ошол адамдарга айтат элем, Кудайдан корккула. Кудайдан корккула, адамдардын өмүрү менен, алардын ден соолугу менен ойнобогула. Кудайдан корккула. Мына бүгүнкү күндө мынтип ара жолдо калган бул бир тууган деле эмес. Мындай бир туугандардын канчалаган мекендештери ушинтип ара жолдо алданып калышып атат. Канчалардын сөөктөрү ошол жактан груз тиешти болуп алып келип атат. Анан буну нерсени айтсаң, элдер жаман көрөт. Мен дайым айткым келет, достор, ушуну билейли. Мындай тууган урукка, мындай эч кимди оорубайлы, бирок бирөөбүз мындай маалымда болойлу. Мына бул жерден көптөр айтат, Азамат сен 26 алып барат экенсиң, тигилердей кылып эле 24 алып барбайсың, мен менен содалашат. Мен эл менен содалашпайм. Ал клиника менин клиникам же атамдын клиникасы эмес Индиядагы, бирок ал жерге биз айтып атабыз. Талаптарды коюп жатабыз. Келген адамды ким операция кылат? Кайсы врач операция кылат? Биз тактадык биринчи. Мына Вивек Вич же Субаш Гупта деген эки врач бар. Ушулар боор операциясын катуу күчтүү жасай турган эң чоң врачтар. Достор, бирок ушул жерде көбү сурабайт. Кайсы врач кылат дебейт бизге келгенде. Канча сом дейт. Ооба, сомун арзан кылыш керек. Бирок эң маанилүүсү врачта да. Азыр бизге келип туруп, эгер Индияга биз жөнөткөндө Вивек Вич же Субаш Гупта операция кылбай турган болсо, биз ал жака биз мекендешибизди жөнөтпөйбүз. Себеби мен ишенбейм башкаларына. А бул жерде акча үчүн биз сүйлөшүп аткан жокпуз да. Мен содалашып аткан жокмун. Мына кече жакында дагы мына ушуга окшогон, мына бул мекендешибиз элден чогулган каражатын максатсыз пайдаланып алып, мынтип ара жолдо калып отурат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Чындыкты айтсаң элдер ишенбей калыптыр азыркы учурдачы. Калп айтсаң батырак ишенет. Ошон үчүн эми достор, биз калп айтып элди алдагандан алыспыз. Көрүп турабыз көзүбүз менен. Бирок эмнегедир мындайга барып атабыз. Ошон үчүн мен айткым келет. Орто жолдо жанагынтип элдин оюн, пикирин бузуп, акча чогулуп калган мезгилинде акылын колунан жетелеп алып туруп басып кеткен адамдар, Кудайдан корккула. Эртең акыретке барабыз. Кайсыл бир күнү барабыз Кудай алдында, бирок жооп беребиз. Анан эми туруп алып туруп момундай кадамдарыбыз туура эмес. Мына азыр Индияда мекендешибиз кеткен, сиздер билесиздер. Мына сиздердин жардамыңыздар менен, элдин жардамы менен Индияга кеткен. Ал мекендешибизди 30 000 доллар менен жакшырат деп элден жардам сурап кайрылган. 26 000 доллар негизги операциясына кетмек. Донору кошо барган. Достор, ошол операция 3800 доллар менен гана маселе чечилди. Ал ошондой боор оорусу, боору катып калды деп чыгарып берген. Ушул жерде мен айткым келет, эгер менде да кекиртек бар, мен да жеп койсом болот бул жерден врачтар менен сүйлөшүп. Бирок менин дитим ага барбайт. Мен атам, менин энем андай тарбия берген эмес. Актангандан да алыспын, мактангандан да алыспын. Бирок 3800 долларга элдин алдына жардам сурап кайрылган мекендешибиздин операциясын, мына боордогу проблеманы чечиш үчүн ал жерде 3800 доллар деди. Эгер бизден башка бирөө болсо, менден башка бирөө болсо, ошол жерден мунун операциясына 15 000 доллар кетет, же болбосо мынча кетет деп туруп эле сүйлөшүп, жең ичинде маселе чечип, жеп койгондор болуп жатат. Алардай болуп мен деле жесем боло бермек да. Бирок мен ага дитим, адамгерчилигим жол бербейт. Ошон үчүн мындай бир эле көрүнүш эмес. Дайыр деген мекендешибизди жөнөткөнбүз Талас областынан. Мына Баткенден дагы бир мекендешти жөнөттүк. Булардын операцияларынын баары ошо 26 000 доллар деп кеткен. Барып туруп врачтардын көзөмөлүндө бүт жашнакай алып туруп, тактап, аныктап, биз көзөмөлдөп, барып келгиче контролдоп турабыз. Сурайбыз, кандай болуп атасыңар? Тамак ашы жетпей калса, бияктан тамак аш жөнөтөбүз. Ушинтип, бул жактагы биздеги болуп аткан нерселерди көп баарын чагылдырган жокпуз. Ошон үчүн, достор, мына ошол Дайыр байкебиздин операциясы 26 000 болуш керек болчу. Бирок анын операциясы 13 000 доллар менен бүттү. Бул жерде миллиондор экономить этилип жатат.
миллиондор. Бирок ошол миллиондорду экономить этип атабыз. Бирок эл ошону мындай бир туура түшүнүп кабыл алса, биздин деле аракет мээнетибиз аркабызда жакшы из калса, Кудай алдында жакшы иш болсо деп атабыз. Бирок алдангандар өкүнүчтүү. Ошон үчүн алданбайлы достор. Айткыла, бирибизге бири жеткизели. Ортодо ортомчулар Кудайдан корккула. Кудайдан корккула. Адамдарды азгырып, ара жолду ар кандай жолго салбагыла. Алпар алып туруп, биз мына эконом кылып берип атабыз. Менин сөзүмдө далилим бар. Бирок башка адамдарда дагы мен анти немени жасагым келген жок. Бирок азыр айтсам эле акылдуу болуп чыга калба деп чыгышат. Бирок азыр Индияда бизден видеолору чыгып акча топтолуп туруп кетейин дегенде азамат менен барбай эле өзүңчө эле барсаң болот деп алып чыгып кеткендер бар. Мен кысканган жокмун мекендештерди. Мен ал жерде мен акчам же башка бир нерсе бизнесим күйүп аткан жок. Мен күйүп атам ошол адамдарды бара алдап, анан ошол жерде ыйлап чыркыраганда мен Индияга да барып, ошол жерде Айжамал деген, Майрамбек деген мекендештерибиз сөөгүн алып келдик. Бул деген уят, Кудайдан корко турган мындай эме болуш керек. Мындай чала сүйлөшүү, мындай эч кандай жыйынтыксыз иштин эч кимге керек эмес да. Ошон үчүн достор, түшүнүшөйлү. Бирибизди аябай түшүнүшөйлү. Мен мындай бир жеткиликтүү айткым келет дайыма. Ошентип алдабайлы мындай, алдабайлы. Эгер мына ошентип өздөрүн чалпар алып туруп, анан жанагынтип азыраак сумма кылып туруп бергендин ордуна кайра $26,000 операцияны $35,000 чейин чыгарып атат. Бүгүн мени угуп аткан адамдар, Индияга барып келген адамдар угуп атсаңар билесиңер. Билип туруп мындай бир калп айткандардын эмесин жаппай ачык айтыш керек. Эгер менин кемчилигим болуп, меники туура эмес болуп, мен бир жерден бирөөнүн акчасын жеп, үстүнөн акча жеп, бирдеке кылып туура эмес иш кылсам, чекеден чыгып айткыла. Мен жооп берем. Мен ошол алганымды, жегенимди төлөп да берем. Бул актануу эмес. Бул просто күйгөндүк. Мына азыр могу мекендешимди көрүп алып, жүрөгүм ооруп атат. Мындай бирөө эле эмес да. Эгер мен ордунда силер болсоңор деле ушуну айтмаксыңар, достор. Ошон үчүн Кудай Таалам баарыбызга ден соолук берсин, туура жолдон адаштырбасын. Ооруп аткан бир туугандарыбызга амандык, ден соолук, жакшырып кетишин насип кылсын. Бирок достор, туура иш кылайлы. Туура иштер жасаганга аракет кылайлы. Ошон үчүн колубуздан келишинче ынтымакта болойлу. Мени туура түшүнгүлө. Менден кемчилик кетип аткан болсо силер мени кечиргиле. Мен силерди кечирдим. Бирок мындай адилеттүү болгонго аракет кылайлы, Кудай буйруса.